биздин могу максатка жаратты, биз мондай кылышыбыз керек деп өзү келди дагы. Адам ата өтүп кетти, коому көбөйө баштаган сайын ар бир коомго пайгамбарлар түшүп турду да. Ар бир коомду эскертип турду, Аллах биздин жаратуучубуз. Пайгамбарлардын максаты ошол болуп атат да, келиш максаты баарын эскертип келип туруп, эң акыркы пайгамбар дейт да. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эң акыркы пайгамбар болду. Бул адамдарга, жиндерге түшкөн пайгамбар да. Эми ушул пайгамбардан кийин акырет күн болот деп атат да. Эми ошол жерде биздин максатыбыз, жашоо максатыбыз бул жашоодо байлык уюш эмес да. Биздин негизги максатыбыз Аллах эмнеден тыюу салса, ошондон тыйылышыбыз керек. Эмнени буйрук берсе, ошону аткарышыбыз керек да. Биз Алланын астына бүгүнбү, эртеңби, кайсыл маалда болсо барабыз да. Биз бул жашоодо азыр дүйнөнү үйүп коюп туруп, эртең кете берет. Бул жашоодо Аллах тыюу салган нерседен тыйылыш керек, берген буйругун аткарыш керек. Негизги максатыбыз биздин. Биз суралабыз болгон ошондон. Аллах эмнени тыюу салды, ошону тыйылдыңбы, берген буйругун аткардыңбы? Алладан мисалы үчүн мындай фарздарыбыз бар да биздинчи. Орозо кармашыбыз керек, зекет беришибиз керек, намаз окушубуз керек, Аллахтын бар экенине ыйман келтиришибиз керек, ошону жүрөгүбүз менен тастыкташыбыз керек. Жашоодо ошондой болуш керек да. Ошондой жашашыбыз керек. Ошондой жашап коюп, ошолорду кылып